берілсін. 5-ші микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. 29 Свердлов округу Атазов. Мен кайра чыгып атам, жогоруда кесиптештеримен кошулам, урматтуу төрага. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жөнүндө коомчулукта аябай көп талкуулар болуп атат. Бул кишинин ушул жерде дайындалганда абдан чоң үмүт менен бир колдоолор болду эле. Бүгүнкү күндө президентибиз көптөгөн буйруктар чыгарып аракет кылып атат, мамлекетти көтөрөлү деп. Камчыбек Ташиев, Кыдыршаевич паракорлорду кармап жетишпей атат. Күндө кармайт, 2 айдан кийин башка жака барып аким болуп алышат. Күндө кармап паракорлорду жетишпей атат мамлекеттечи. Өткөндө ген прокурор келип айткан, жүздөгөн мамлекеттик кызматкерлерди камап атабыз деп. Мен айтайын дегеним, комбин келип бир күн кийинки апталардан, урматтуу төрага, бир отчет берип кетсинчи, эмне иштерди кылып атат. Бул Ширшовдун оң колуна токтом менен өткөрүп берип койсо, кесиптештеримди колдойм, биз кайтарышыбыз керек. Мамлекетте конституцияда укуктар кандай берилген? Бул комбин өзүнчө бир кудайыркандык деңгээлдеги мындай укуктарга ээ боло албаш керек да. Депутаттарды укпайбы? Мына 2 күндөн бери мен телефондо байланыша албай атам. БЧК каналыны бетондоо боюнча, ал жердеги баягы урап жаткан үйлөрдү барып сактап калуу боюнча мен комбин менен байланыша албай атам. Эгер эл өкүлдөрүнүн телефонун албай атса, анда карапайым элди, дыйканды укпайт булар. Ошон үчүн келиңиздер. Мына комбиндин иш аракеттери Кумтөр боюнча, Ширшов боюнча, башка маселелер боюнча угайлы. Акылбек Жапаров кандай иштеп атат? Мына өткөрмө постторго кече биз Казакстанга барсак, өкмөттүн иштери жөнүндө дагы катачылыктарды уктук да. Ошон үчүн келиңиздер. Биз эгер президентибизди колдоп, өнүгүү жолуна түшөбүз десек, анда тегерегиндегилер дагы бирге иштеш керек да. Рахмат.